Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча Кыргызстан спирт ичимдиктерди көп колдонгон 188 мамлекеттин ичинен 107-орунда турат. Кыргызстанда жылына 101 миллион литр алкоголдук ичимдик ичилет. Алардын 47%-ын сыра, 40%-ы арак, 6%-ы вино жана 3%-ын жеңил алкоголдук ичимдиктер түзөт. Натыйжада ар бир кыргызстандыкка жылына 8 литр спирт ичимдик туура келет. Казакстанда бул көрсөткүч 16, ал эми Россияда 18 литрди түзөт. Спирт ичимдигин көп колдонгондор төмөнкү ооруларга чалдыгат. Мээ шишиги пайда болот, шал болуп калуу коркунучу жогору, кан кусат, боор клеткалары өлөт. Өлгөн клеткалардын эсебинен боор чоңоюп кетет, боор эзилет. Анан бизге эч ким боор оорусу деп кайрылбайт. Себеби боордо нервный клеткалар жок, 15% нервный клеткалар чувство, боль, оору сезимин бербейт да. Ошон үчүн булар оорубай эле жанагы эми азыр көбүнчө баягы кыргыздар басып жүрүп эле арактан өлүп калыптыр деп атпайбы? Ошолор боор отказ кылгандар, мисалы жүрөгү ооругандар, жүрөгүм дейт, баш ооругандар, а булар бооруна эч качан жаловать этпейт. Аракештик Кыргызстанда күн санап жашарууда. Аны менен бирге мас абалында кылмыш жасаган өспүрүмдөрдүн саны өсүп жатат. Врач-нарколог Шайлообек Өмүралиевдин айтымында аракештик көйгөйүн жоюу үчүн мамлекеттик деңгээлде үгүт иштери жүргүзүлүшү абзел. 19 жаштагы кыз бар болчу. Кадыр эми 17 жаштагы кыз келди. Ошол 17деги кыз эмне себептен алкоголик болуп калды? 14 жашында пиво иче баштады. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, бул жаштардын арасында пивной алкоголизм деген балия башталды. Жаз келди, жай башталды, анан пиво ичет, мындай ойлоп көрсөңөр, суусундук кандырып атат. Жок. Пиво бороки алкоголь ичимдиктердин ичинен эң коркунучтуусу. Анан мындан акырындан анан пиво ичкендер тамеки чегишет, эки кайф, интоксикация болуп атат, мээ ууланып атат. Анан кийин мына ушул пивной алкоголизм акырындан анан кийин берки андан кийин виного, аракка, анан ушинтип күчөп кетет. Аракештик бул үй бүлө оорусу. Эгер үйдө бир адам ичсе, анын айланасындагылар да ооруйт. Мындай синдромду дүйнөлүк психологдор аныктап чыгышкан. Башка оорулардан айырмачылыгы мына борекилерде ооруп аткан кишинин бутусунса өзү эле ооруйт, кокуйлайт, тиши ооруса өзү эле ооруйт. Ал эми алкоголик болгондо мунун тегерегиндегилердин баары ооруйт. Биринчи кезекте баласы, кызы, баласы, аялы, апасы. Эми булар 5 жыл, 10 жылдан бери эле ичпечи ата, ичпечи апа, ичпечи балам деп келатышат. Ким бул жерде турса, больной алкогольной зависимости деп атпайбы. Мына ушун тегерегиндегилердин баары тең ооруп келатат. Кандай ооруйт булар? Булар да нормальный отношениянын баары бузулган. Мына ата баланын ортосунда. Сый урмат. Анткени бул ичкенде характерине жарашат. Кээ бир адамдар ичкенде тынч эле жатып алат, а кээ бир адамдар сөгүнөт, богоос болот. Зөөкүр болот. Алкоголик ызакор, тарынча, калпычы, эки жүздүү болот. Мына ошондой кемчиликтер күч алып турса, мисалы борекилерде атасы сөгүнүп атат, богоос, зөөкүр, талкалап атат. Ал эми бореки кыз күйөөсү бар, күйөө бала бар да, ошонун көзүнчө сөгүнүп атат. Бул кыз травма алып атат, стресс алып атат, давлениясы көтөрүлүп атат, кемсинип атат. Мына ушуну айтып атпайбы, бу жерде психология илиминде туугандарын текшерип көрдү. Алкоголиктин тегерегиндеги туугандарынын баары тең айтып атат. Родные постоянно испытывают чувство страха. Коркуп турат ичкенде. Анан дискомфорт, ички дүйнөсүндө тынччылык жок. Чувство вины, стыда, уялып, корунуп жүрөт. Алкоголик да уялып, корунуп жүрөт, булар да уялып, корунуп жүрөт. Жашы 50дөн ооп калган бул бейтап өз аты жөнүн жана жүзүн көрсөткүсү келбейт. Аракештиктен айрылууну көздөп, ооруканага өз ыктыяры менен келип дарыланып жатат. Учурда абалы мурдага салыштырмалуу жакшы. Албетте алкоголдук ичимдиктерден бир кандай ар кандай өлчөмдө жапа чектим. Анан мени күчкө салып, зордуктап, жакын адамдарым алып келишкен жок. А бирок мен өзүмдүн шартымды тазалайын, кичине тазаланайын, кичине Аллага жалынайын, Алладан жардам сурайын деген ниетте келгем. Спирт ичимдиктери менен бирге коомчулукта чылым чегүү да жашарууда. Жаштар чылымды мектеп кезинен тартып башташат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдирүүсүндө тамекинин айынан жыл сайын жер жүзүндө 5 миллионго жакын адам кайтыш болот. Бул ар бир мүнөттө 10 адам өлүп жатат дегенди түшүндүрөт. Ал эми Кыргызстанда жылына 10-12 миң адам тамеки тартуудан улам илдетке чалдыгат. Кыргызстанда жаш өспүрүмдөр тамекини 5-6 класста тартып көрүшөт. Алардын 10%-ы 12 жаштан 13 жашка чейинки кыздар болсо, 26%-ын балдар түзөт. Улуттун саламаттыгына терс таасирин тийгизүүчү спирт ичимдиктери, чылым сыяктуу продукцияларга байланышкан бир канча мыйзам долбоорлорду депутаттар кабыл алышкан.
бирок алардын турмушта иштебей жатканы өкүндүрөт. Мисалы 2006-жылы депутаттар тарабынан чылымды коомдук жайлардан тартууга тыюу салынуучу мыйзам кабыл алынган. Өкүнүчтүүсү кабыл алынган мыйзамды депутаттар өздөрү аткарбай келишет. Албетте эл өкүлдөрү сактабаган мыйзамды жөнөкөй жарандарда аткаргылары келишпейт. В общественных местах нельзя курить? Да. А кем принято? Жогорку кеңешем. Номер закона какой? Жогорку кеңешем. Номер закона какой? Сейчас не помню, но принят в 2006 году. Окей. А вы знали или нет? Если честно, нет. Ну, я слышал об этом, ну, а так, честно, я вот так слышал, что возле урн можно курить. И в общественных местах тоже слышал об этом. Но я постараюсь курить возле урны постоянно. Знаете что, в общественных местах нельзя курить. Эл чекче, мен чегип атам деген болбойт. Сиз мыйзам бузуп атасыз да азыркы учурда, туурабы? Официально чыга элек кө мыйзам? Жок, официально 2006-жылы чыккан да. Билбейм анда, жок